Assalamu alaikum dostlar. Сайыстың кишилери сурап атпайбы менден. Японияда отопление кандай депчи. Отопление барбы жокпу депчи. Японияда эми капиталистик өлкө. Отопление вообще жок. Кантип түшүндүрсөм болот? Значит, капитализмде любой адам өзү акча табыш керек, иштепчи. Өкмөт жардам берет, но бияқта деген капитализм деген каждый надеется сам на себя. Значит, багында көргөзгөнмүн мынакей могуларды. Сандалдарды көргөзгөнмүн. Үйдө деген японецтердин комнаталары кичинекей тыпырайган комнаталарга мондай чоң стол коюлат. Анан кечинде ушул жерде отурушат мынакей. Асты деген эмеси бар. Обогреватель бар мынакей, көрдүңөрбү? Тигини токко сайып коет, буттарды ичине киргизесиң и жыргап коюп отурасың. Кыйкырып коюпчу, "Ай, чайыңды алып кел, тамагыңды алып кел, ана иш шагыңды жуу" депчи. Бияка тиги байбичелер отургандан кийин жуубайт да, туурабы? Ал үчүн условия создать этилет. Значит, мындай теплый сон төшөктөр жуу, мына көрдүңөрбү? Бутуңарды бияка саласыңар. Мынакей көрдүңөрбү? Бутуңарды саласыңар ичине. Анан жыргап коюп, осуруп коюп отура бересиңер. Сасып коюпчу. Эми сасып алас эмес, аромат жасап. Бул болсо сон немелер да, ошо кышында үшүгөнгө. Деп мындай кофта көрдүңөрбү? Мындай ысытканчы, мындай кийип алат келинчекке. Бак ушу келинчекке да алып берип койгола, мындай кофтаданчы кийгизипчи, бак ушу алып берип чуркайт да. Эшикке чуркайт, үйгө кирет, кайра чыгат, кайра кирет. Анан отопление деген в основном тиги любой жаңы үйлөрдө газовый эмелер бар. Обогревательдер азыр көргөзөйүн. Газовый обогревательдер маякта калды. Бул электрический обогревательдер, бул обычный эле тиги. Токко сайсаң тиги кызарып чыкканчы. Маякта калды газовый обогреватель. Мынакей. Мынакей газовый обогревательдер, булар деген тиги татами менен кетет. Япония деген тиги татами да. Мына 7 татами, 9 татами, 11 татами, 15, 21 татамиге чейин. Меники 21 татамиге чейин деп мындай обогреватель турат. Бул деген эмеге, арты деген тиги газга сайлайт. Могу жерде эмеси бар. Шлангы бар, аяқта калды. Мынакей. Токко сайлайт. Электричество. Анан тиги газовый эме сайлат. Үйдө газовый эме жерде эмеси бар да, газовый токтун розеткасы бар, анан газдын розеткасы бар. Газдын розеткасына шланг сайлат. Мунун артында азыр көргөзөйүнчү. Булар да тура алган тура азыр мынакей мояктан эме чыгат, көрдүңөрбү? Газовый труба чыгат бияктанчы. Ошол сайлат. Газ менен обогревается. Бул татами эме сандалдарды көргөздүм, даже столдор бар экен, көрдүңөрбү? Сандалдын даже мышыктын да эмеси бар экен, көрдүңөрбү? Креслого отурасыңар, муну токко саясыңар, астында обогреватель бар, мынакей. Муну регулировать этесиңер, өзүңөр отуруп алыпчы, бияктанчы температураны буракчы. Деп жырап отурасыңар, мынтип. Тамак жейсиңер, эмне кылсаңар. Все условия. Анан дагы. Значит, газ жок болсо үйдө. Тиги мен Кыргызстанга 60 печка жибергенмин 2008-жылы. Бар, байки отправь нам печки деп, мынакей. Керосиновый печкалар бар. Керосин дегенди билесиңерби? Бензин бар, керосин деген бар, дизель деген бар. Мынакей мондай керосиновый печкалар бар. Мурун 4000 болчу, азыр 4000 сом болчу, мурун азыр 10.000 сомго чыктыр. Мынакей бияка деген мындай эмеси бар. Крышкасын ачасыңар, көрдүңөрбү мынакей. Муну бассаңар, басат экен, эмне болот экен? Мынакей. Көрдүңөр, аны бияка куясыңар ичинечи. Кайра жабасыңар. Биякта эмеси бар, тиги литр, полный куясыңар, 3 литр куюлат атат. Анан бул жерде басасыңар монтипчи, могу жерде бассаңар деген ичинде батарейка коесуңар, моякта батарейка коет.
батарейка саят, мына чоң батарейка. Анан мындан бассаңар деген тиги огонь чыгат тиги жерден, и бул кызарып чыгат. Анан муну регулировать этишет температуранычы. Өчүргөн муну басып коет, все өчөт. Мына чоңдору бар, тоже татами. 13 татами, 9 татами деп. Андан да чоңу бар, мынакей көрүнөр. Бул электричествосы жок, бул батарейка менен. Анан электрический да бар. Значит, керосин куясыңар, мынакей. Керосин куясыңар, бияка саласыңар. Тиги, как обычно, мынакей көрүнөт, бияка. 4 литрдей. И бул жерден токту басып коесуңар, бул деген эме менен иштейт, ток менен иштейт. Бул 5 мүнөттө ысытат, үйдүчү. Өлө эме батыстат, бирок сасыйт. Муну күйгүзгөндө бул пух деп туруп күйөт да, керосинчи. Анан сасып баштайт. Естественно, силер айтасыңар, байки каякты керосинди каяктан алабыз депчи. Керосинди заправкадан алсаңар, тиги машина менен заправкага барганда керосин мындай 20 литровый канистра аласыңар, мына канистра бар. Анан силер сурайсыңар, байки биз бияктан керосинди кантип куябыз деп. Мына помпа бар, муну аласыңар, мына. Муну бияка саясыңар, ичиндечи. Бияка саласыңар. Анан муну качать этесиңер, моя воздухун жагыпчы могу жерде. Жаап туруп анан митсеңер деген бензин кетет тиги эмеге. Канистрага кетет мынакей. Бияка канистрагачы. Куясыңар. Жалкоо болсоңор, мындайга күчүңөр жок болсо, мында батарейкасы менен бар, мынакей көрүнөрбү? Мында батарейкасы мынтип басып койсоң, батарейкасы менен бар мында. Анан кыйналып баратсаң, буну 20 литр деген оор десеңер, тележкалар бар мынакей. Тележкага сүйрөп алып тиги керосин мен постоянно көргөзсөм го. Машина жүрөт го, ырдатчы. Тин кен кон депчи тиги керосин сатат. Атак тапчкалар. Аябай эле кыйналып кетсеңер, үйүңөр мустак болсо, мынакей могул тиги строительный рыноктарды сатат го. Десятка жок экен Кыргызстандачы, семерка менен бүтөт экен. Десятка менен полго салат, терезелер чаптайт, мынакей. Ушундай да отопление. Значит, азыр болсо акыркы убагында газ менен тиги базда силерде мындай газтарчы. Ушуна обогревательдер чыкты мынакей. Буга газды салып коесуң. Мына. Басасың 5 минутта кайнайт. Үйүңчү. Даже газовый бар. Анан, конечно, тиги любой эжелерден, анан тиги келиндерден вопрос келет да. Кечке биякта отуруп алып, картошкадан жеп кой, осуруп кой, отуруп турбайбы? Кийим сасыйт депчи. Да, кийим сасыйт. Бар деген күнүгө кир жуушат. Условия сонун. Мурун, например, аялдар кийимдерин жууп туруп анан эмеге жайып койчу да, эшиккечи, балконгочу. Аны бул японецтер эме да, скебе деп коет биздечи. Алар урдашып, трусилерди урдашып, майкаларды урдашып жаман болгон да. Анан азыр болсо стиральный машина калды. Азыркы стиральный машина деген, мынакей. Бул сразу жууйт и сразу кургатат. Не надо эме тиги эшикке жайыпчы. Эшикке жайбай, тырси майкаңарды көрбөскүңөр келбесе, мынакей буга саласыңар, автоматты басасыңар. И бул сразу жууйт и сразу кургатып берет. Түшүнүңөрбү? Мурун азыркы Кыргызстанды мен билбейт экенмин, тиги жууйсуңар го дейм, анан эшикке алып чыгып жаясыңар го, моундачы. Андай эмес, азыркы деген одиночный эме тиги жашагандарга аябай удобный да, буга саласың. Ичинен эме сразу кургатып берет. Всего лишь стоит $2000. Ну, $2000 эмес, курс 155, $1500. Зато всю жизнь прайбаши деп коет. Личный пространствоң обеспечен, турсеңерди эч ким урдабайт. Ошо эми бизде тиги жаңы жылга карата открытка алыш керек обязательно. Тиги аттын жылы да, ат башынын жылы, между прочим. Ат башыктар жыргабы. Аттын жылы мынакей. Ат башынын эмеси. Көрүнөр, эми жазыш керек деп бармачы. Куттуктайм депчи. Кандай да алабыз деп кыйналып атышат. Көп болгондо киши кыйналат. Бирөө болсо бирөөнү аласың да басып кетесиң. Көп болгондо киши кыйналат. Ушундай жаңылыктар. Ушул отопление, значит, ошон үчүн тиги абышкалар, кемпирлер, мага окшогон пенсионерлер, мен постоянно эмем да. Сапарда жүрөм да. Булар болсо келишип, биякта кондиционер менен жылуу да. Ушул жакта тамак ичишет, балдар менен ойношот.
Биякта эс алышат, анан скидкалар болот. Анан мабелер мынакей карагылачы, мабелер сонундан кышында тиги шорпо шырып коюп, мына ушуга отурушат, жылбайчы. Кыштыкы. Сонун айыл. Ат мынакей. Тиги лошадьтардын үйгө коюшат. Тиги аттын жылы депчи. Мынакей карагылачы кандай сонун. Мосфон экен. Ошондой. Мындайда чарп болгон турбайбы, мындай жок болчу тиги. Мантышница. Ой, операторшыга айтып көрөйүнчү мондай бар экен деп. Иә. Манту сатып көргөн. Зачем, да? Нарызки касканга жетпейт да. Турабы? Ладно, давайте едем дальше. Бүгүн 13 декабрь. Крисмас башталат скоро. Башталды уже. Уже майран деп атышат. Элдин барчы. Ладно, давайте едем дальше. Ошондой репост, подписка, лайк, комментарий. Все. Давайте едем. Вообще унутуп калыптырмын. Тиги бизде шаарда тиги ТЭЦ жок. Центральное отопление жөнүндө продолжениясы да. Бизде ТЭЦ жок, анан атомный электростанциялар бар, алар только вырабатывать электричество. Все. А мындай ТЭЦ болуп, жана Москвада ТЭЦтер бар, Бишкекте ТЭЦ бар, анан көчөлөрдүн баары тиги труба, горячий труба, мустак труба деген андай биякта жок. Каждый үйдүн отоплениясы на твоей совести дегенчи. Кааласаң теплый пол жаса, кааласаң горячий пол жаса, каалагандай капитализм. Акчаң барбы жаса, акчаң жокпу тиги сандаппы, сандапка бутуңду тыгып алып отурасың. Ладно, давайте едем дальше. Күрүштү бар жыйнап бүтчү. Анан смог дейт бакеде. Смог жок бизде, көмүр менен жакканга печка жок. Үйлөрдө печка жок, анан баня жок буларда. Ошон үчүн тиги көмүр жакпайт, отун жакпайт, тиги отходы швейного производства тоже жакпайт. Мондай да. Ошон үчүн монда отурат постоянно. Давайте. Уже понясыңдар да атат деген.